Bas elek, бирок мына басты. Эч бир өнөктөшү анын жардам бере албай жатат. Нуржан бул жерде коргонууда. Исхак Бекболот уулу эми мына ушул жерден жолду издейт. Есеп 1-0, 9-чу мүнөт. Исхак Бекболот уулу, Кушчубаидис уулу кердидегиче мына ушул жерден бошанды жана Нуржан Мелисбек уулунун бул жерде бир аз катасы десек болот, бирок Исхак Бекболот уулунун шамдагы айлыгы албетте өз сөзүн айтты. Эсеп 1-1. Ынтыбай командасынын кубанычы көпкө бөлөнгөн жок. Жана азыр Кушчубаидис уулу келген жана Нуржан Мелисбек экөө бар болчу. Экөө эмнени карап калды. Түшүнүксүз Исхак Бекболот уулу Трон аргымагы менен ошентип дароо эсеп санын теңеди. Эсеп 1-1. Жок, азыр бул жерде салым жок, урматтуу көкбөрүчү, күйөрмандар, көкбөрүчүлөр. Салымды эсепке алынган эмес деп жатат азыр. Күтө туралы, калыстардын чечимин күтөлү. Эмне маселе? Кыяс Ниязов калыстардын жанына кирген 5 калыс мынакей. 5 эмес, азыр бул жерде жадалса 6 Азыр мына калыстар ортодо отуруп, калысты көрдөбүз. Мен сиздерге жарыя кылам, урматтуу күйөрмандар. Эми ошо калыстардын жыйынтыгын күтө туралы, эми биз да тилекке каршы эмне жөнүндө сүйлөшүп жатышат уга албайбыз. Азыр жергиликтүү диктор чогуу биргеликте сиздерге дагы бизге дагы. Бир оюнчу ашыкча кирип кеткендигин улам, бир оюнчусу айып маңызын көздөй чыкты. Оюн таласында 5-ке. Достук командасынын бир оюнчусу демек оюнга кошулуп кеткен экен. Ашыкча Сыймык Насырымбеков азыр оюн таласынан чыгат. Жаза 2 мүнөттүк. Демек чалда эреже бузуу болгондугунда эрежеге ылайык улак жерге ташталат. Улак жерде эми азыр эңип кетүүгө аракетин кылышат. Эми достук командасы мына ушул жерден Нурдин Болотбеков биринчи жетти дагы улакты алды жана кимде талашта калган экен. Азыр 3-4 оюнчу улакты алууга аракетин кылууда. Кимде калат жыйынтык? Жыйынтык Нуржан Мелисбек уулунда калган экен. Нуржан Мелисбек уулу эми өнөктөштөрү бирден жаба турган болсо атаандаштарын анда ишенимдүү түрдө чабуулду жыйынтыктайт. Бирок шашылбастан туш тарабын карап ыңгайлуу учурду күтүп атат. Ак булут менен азыр Таштемир Майлыбашев анын жолун торогон. Манас Ниязов жакшы эле аракет кылган. Бирок мына Манас Ниязовду алып кетти. Ким жаңылбаса Тойчу Коргонбаев алып кетти окшойт. Нуржан Мелисбек уулу эсеп санын 2-0 кылып өзгөртүп койду. Биринчи таймдын 11-чи мүнөтү башталып жаткан учур ынтымак эсеп санын 2-0 өзгөрттү. Мына ушул жерде Манас Ниязовду алып кеткен бул Дастан Сагынбек уулу. Тойчу эмес, бул Дастан Сагынбек уулу экен. Жолун ачып берди. Жана да ушул бир оюнчуга көптүк кылып жаткан ынтымак командасы өз артыкчылыгын бекемдеди. Кайрадан улак стартка ташталды. Жерден биринчи кайрадан эле Нурдинби бул Исхак Бекболот ой. Андан арын Нурдиндин Исхактын артынан келе жаткан бул Кушчубай болуш керек. Көк ат менен Оюндан кийин баштайбыз. Кулап түштү. Азыр эми анын ордуна башка оюнчу келет дагы. Беттеш уланат. Майрамбек Рыспеков кирген анын ордуна. Исхак Бекболот уулу жүрөт. Манас Ниязов жүрөт достук командасынан. Эми калыс көрдү. Эки командадан мына толугу менен 4төн оюнчу чыккандан кийин Эки чабуулчу. Ошондой эле Фаркат Бейшекеев жүрөт эми коргонууда. Нурдин Болотбеков 3 чабуулчу, 1 коргонуу чыккан экен достук командасынан байкасаңыздар. Ай, кайрадан ышкырыкты жаңыртыш керек. Бул жерде Исхак Бекболот уулу менен ынтымактан ким? Ынтымактан дагы бир оюнчу кулаган экен. Кайрадан маселе калыстар кайрадан чогулуп талкуу кылат окшойт. Эми бул ирет ынтымак командасы
командасынан алмашу тур эмес болгон дейт. Bir oyuncu Ayıp Demek ынтымақтың bir oyuncusu hazır oyun talasından çıkarıldı. Demek 4-3 betteş olana ынтымақ komandasından 6. номер бұл Ersultan. Ersultan Aydarkan ұлыны çıkarıp koyған eкен. Эми ушул жерден достук командасы пайдаланыш керек. Достук командасы пайдаланыш керек. Улак кимде азыр өйдө көтөрүлгөн экен. Куантай улакты өз карамагына өткөрүп алууга аракетин жасаган, тартып алды Куантай. Жана мүмкүнчүлүк бар ушул жерде. Салым салганга эч ким жок. Жана ыргытыш керек эми. Ооба. Эсеп 2-1 достук командасы алар дагы 4-3 ойноп жатканда, бир оюнчуга көп болуп жаткан учурда ийгиликтүү болду. Кубаныч Султан уулу эсеп саны 1-2. Демек алмашуу туура эмес болгон. Ошол нерсенин бардыгын байкап туруш керек. Азыр бул оюнда ошол ким эрежени аз бузса, ошол тарап жеңишке жетиши мүмкүн. Андыктан эрежени так сакташ керек. Мындай тең өздөгү күчтөрү тең болуп жаткан эки команда кез келгенде мына ошол ким көбүрөөк эрежени бузса, ким көбүрөөк жазага кетсе, ошол тарап утулуп калышы мүмкүн. 13-мүнөттүн жүрүшү. Улак кайрадан жерде биринчи болуп көтөрүп кетүүгө аракет жасаган. Дегичи болбой бул ким? Ынтымактан кайрадан эле Өмүрбек Эсен уулу экен. Өмүрбек Эсен уулу алды дагы. Андан ары Тайгазамды көздөй бара жатат. Рустам Тыналиев кайрадан ага каршы. Рустам Тыналиев бүгүн да ошо Өмүрбек Эсен уулуна каршы көбүрөөк оюн алып барып жатат. Нуржан Мелисбек улага жардамга келип Рустам Тыналиевди алыстатты. Өмүрбек Эсен уулуга каршы Эмирлан Жеңишбеков жүрөт. Дагы да болсо экөөсү өтө жакын достордон. Албетте Эмирлан менен Өмүрбек экөөсү тең бир муундан. Экөөнүн достугун ар дайым көрүп калабыз. Эми чындап өтө жакын достордон, бирок бул оюн таласы атаандаш азыр Эмирлан дегичи болбой Эмирланды такымга жармашып алган. Эсен уулу Өмүрбек болсо такымга базып алып ойнотот. Өмүрбек Эсен уулу кайрадан алысыраак Тайгазандан кетет. Болбосо бул абалдан бошонуп чыгуу мүмкүн эмес. Акыркы чабуулдардын бирин көрүшүбүз мүмкүн. Акыркы мүнөт Өмүрбек Эсен уулу ушул жерден жетишеби? Эмирлан артына келип жетти. Бир кайрылат. Манас Ниязов коргонууда жүрөт. Жакшы аттын башын өтө мыкты чеберчилик менен буйтап жатат. Кушчубай Энис уулу көмөктөшүп келди дегичи болбой Кыяс Ниязов аз калды тартып кетүүгө, бирок Өмүрбек бербеди. Андан ары абайлаш керек дегичи болбой улак оюн таласынын сыртына чыгып кетти. Жеке эми жекени көргүчөктү убакыт деле бүтүп калат окшойт, бирок ошентсе дагы тегерек чийинге азыр улак алып келип ташталат. Майрамбек Аваз деген агаңды досуңду ошодон 5000 сом келди сакадагы. Аваз мырзадан. Эмирлан Жеңишбеков улакты ортого алып келип таштады. Биринчи тайм эсен сандар 2-1. Куантай чыккан экен ортого. Кайрадан эле жекеме-жеке Кубаныч Султан уулу Суусамыр менен ага каршы кортеж. Азырынча аватарды көрө элекпиз бул финалдык оюнда. Мүмкүн аны сактап турат экинчи, үчүнчү бөлүктөргө. Менче бул бөлүктөрү жыйынтыкталат окшойт. Акыркы секундалар. 15 секунда калды. Үлгүрбөй калды. Улакты ошол жерден алган күндө деле чабуулга чыгуу үчүн убакыт жетишпей калат. Азыр укмуштуудай тиреш кайрадан. Жок, бүттү. Убакыт бүттү, урматтуу көрөрмандар. Биринчи 15 мүнөттүк эсеп саны 2-1. Азырынча ынтымак командасы алды да. Ынтымактан Өмүрбек Эсен уулу жана Нуржан Мелисбек уулу салым салышты. Достук командасынан жалгыз улакта Кубаныч Султан уулу ыргытып кеткен.